Кутмандуу кечиңиздер менен Түз эфирде кабарлар маалымат программасы, студияда Дина Досумбетова. Алгач бүгүнкү күндүн негизгиделген окуяларынын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Кадамжайда селден келтирилген чыгым 75 миллион сомду чапчыды. Ош эли селден жабыркагандарга гуманитардык жардам жөнөттү. Негизинен бул жерде ун, май, шекер, ушул сыяктуу азык-түлүк. Ошто ипотекалык үйлөрдү берүү шарттары өзгөртүлдү. Бизге бекер куруп берген үйдү өзүбүздүн элибизде сатып атабыз. Ош облусунда өспүрүмдөрдүн зордук-зомбулукка кабылуусу 30%га өстү. Балдардын эмгегин эске алса кыл болду дагы ушул ата-эненин жоопкерчилигин караш керек. Баткенде куралдуу күчтөрдүн түзүлгөндүгүнүн 24 жылдыгы белгиленди. Майрамдык маанай бардык чыгарачыларда жакшы деп айтсам жаңылышпаймын. Кадамжайда жүргөн селден улам жалпысынан 75 миллион сомдой чыгым болду. Бул болжолдуу сандар Жарандык коргонуу комиссиясы тактоо иштерин улантууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин изилдөөсү боюнча 7 кожолукту коопсуз жайга көчүрүү керек. Дагы 4 үй авариялык абалда. Бирок селде жоголгон наристи табыла элек издөө иштерине 83 куткаруучу тартылды. Айттырбай келген жаратылыш кырсыгынан жабыркагандар тууралуу Баткендин кабарчыбыз Камчыбек Ходжаев айтып берет. 27 май күнү кечке жуук катуу жааган жаандан Кадамжай районунун 4 айыл аймагында сел жүрдү. Суу ташкыны Opel Frontier автоунаасын оодарып кеткен. Андагы 5 киши, анын ичинде 2 жашар наристен абыт болгон. Ал эми 3 жашар Элдар Жороевдун дайыны билинбей жатат. Издөө иштерине 83 куткаруучу тартылды. Мамлекет башчысынын буйругуна ылайык курман болгондордун ар биринин үй бүлөсүнө 100 000 сомдон бөлүндү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 83 куткаруучу ушул баланын издөө иштерин жүргүзүп атат. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин генерал-майор Бароновдун буйругу менен Кадамжай районунда ушу өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюу боюнча штаб түзүлгөн. Кадамжайда жүргөн селден улам жалпысынан 75 миллион сомдой чыгым болду. Бул болжолдуу сандар. Жарандык коргонуу комиссиясы тактоо иштерин улантууда. Жабыркаган 250дөй турак жай текшерүүгө алынды. 7 кожолукту коопсуз жайга көчүрүү керек. Дагы 4 үй авариялык абалда. 45 турак жай адистердин көзөмөлүнө коюлду. Мөндүр жаап атат, тоолор бекилип калган. Азыр турган жердин мынын астында 3 запчас магазин машина калды. Бирөөсүнүн жарымын өзүңөр көрдүңөр, жаап калыптыр. Бул өзүбүздүн машинабыз. Биз ушул жерде жашайбыз, күйөөм текте иштейт да, машина оңдойт да, ошо менен тирилигибиз. 50 000 куб метрге жакын сел түшкөн Ош Айдаркен жолу азыр бир тараптуу ачык. Мындагы чыгым 8 миллион сомду түздү. Мындан сырткары аймакта 12 көпүрөнү сел агызып кеткен. Азырынча 2 көпүрө калыбына келтирилди. Тиешелүү техникалар, жергиликтүү элдин техникалары тартылып иштер жүргүзүлүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен дагы атайын топ келип ушул селдин кесепетине жоюу боюнча бир топ иштерди жүргүзүп атат. Мына азыр өкмөт башчыбыз Сооронбай Шарипович өзү келип ушул селдин кесепетини менен жеринде таанышып, бардык тиешелүү министрликтин жетекчилерине тапшырмалар берилип. Ага кошо Кадамжай шаарчасына ичүүчү суу келген түтүктөрдүн 600 метрдей жарактан чыгып, шаар калкы суусуз калган. Шаар башчысы Толкунбек Камбаров колдон келгенин жасап, калкты суу менен камсыздоо үчүн 3 чакырымдай жерден унаалар менен ташып жаткандарын билдирди. Азыр таза суу менен камсыздоо мына көп кабаттуу үйлөрдө азыр токтотулган, бирок шаардын ошол коммуналдык ишканалар азыр 3 водовозубуз бар. Анан жергиликтүү тургундардын дагы ошо суу ташуучу автотранспорттук каражаттарын колдонуп, элдер да жардам берип, толук элди таза суу менен камсыз кылып жатабыз азыркы учурда. Селден жабыркаган аймактарды өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков көрүп чыгып, тийиштүү жардамдар берилерин билдирди. Учурда кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери уланууда. Атайын адистер жана ыктыярчылар болуп, жалпысынан 500дөн ашык адам үйлөрдү, жолдорду кум шагылдардан тазалап жатат. Камчыбек Ходжаев, Жыргал Абдижелил уулу, Ынтымак, Кадамжай району. Кадамжайда селден жабыркаган турак жайлар, жолдор, инфраструктура объектилерди жана каналдарды калыбына келтирүү иштери улантылып жатат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов президент Алмазбек Атамбаевдин кабыл алуусунда билдирди. Атамбаев кырсык кесепеттерин жоюу иштерин тездетүүнү жана өзгөчө кырдаал пайда болушу мүмкүн делген аймактар боюнча түшүндүрүү иштерин активдештирүүнү тапшырды.
Ушул эле темага улай Баткен облусунун Кадамжай районундагы селден жабыркагандарга Ош шаардык мэриясы гуманитардык жардам жиберди. Жалпысынан 541 000 сомдук азык-түлүк жана керектелүүчү буюмдар жөнөтүлгөн. Ош шаары мындан арыда материалдык жардам берүүнү улантат, дейт вице-мэр Кутманалы Абдырахман уулу. Кадамжай районунун акими кыйын күндө көрсөтүп жаткан колдоосу үчүн Ош элине ыраазычылык билдирди. Негизинен бул жерде ун, май, шекер, ушул сыяктуу азык-түлүк, биринчи кезектеги азык-түлүк материал продукциялар алынып келинди. Азыр бул жерде борбордук штаб түзүлгөн экен. Ошол борбордук штаб ушул сыяктуу жардамдарды кабыл алып, 1-2 күндөн кийин бөлүштүрүүнү азыр максат кылып атышат. Азыр Берүүбүз башка жаңылыктар менен улантабыз. Ош Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясы курган үйлөрдү ипотекага берүү шарттары өзгөртүлдү. Жаңы механизм бюджеттик кызматкерлердин ипотеканын шарттарына наразы болуп кала бийлигине кайрылуусунун негизинде иштелип чыккан. Мэриянын өзгөртүү киргизүү тууралуу сунушунун шаардык кеңештин депутаттары толуктоолор менен колдоп беришти. Өзгөртүүлөр ипотекалык үйгө муктаждарга жеңилдик түзөбү жана шартты кандай болуп өзгөрдү? Алдыдагы материалда. Эл өкүлдөрү бүгүн ипотеканын шарттарын талкууга коюшту. Мамдирекция курган үйлөрдү бюджеттик кызматта иштегендерге ипотекага берүү боюнча коюлган нарк кымбат болгондуктан үй алуучулардын тең жарымы баш тарткан. Анын шарттарын өзгөртүү боюнча бүгүн сунуштар айтылды. Процент ставкасынын мамлекеттик улуттук банктын азыр 10%дан 8%га түшкөн. Ушу эл үчүн ушу пайыздын төмөндөтүп берели 8% кылып. Андан кийин төлөө мөөнөтүнү мурун 7 жыл болгон. 7 жылдан биз сунуштап атабыз. Элдин ушул төлөмү азыркы орто баадагы айлыктарды эске алып туруп, ушу 12 жылга жылдырып берсеңиздер. Алдын ала төлөй турган суммасы мурун 30% болгон. 30% мындай мен грубо айтып кеткен орто эсепте 3 бөлмөлүү үйдүн 30% 708 миңге барып калып атат. Ошону да төмөндөтүп берсеңиздер 20%га түшүрөт. Мэрия өкүлдөрүнүн мындай сунушуна карата депутаттар мамдирекция курган үйлөрдүн баасын Улуттук банктын ставкасына карап бычууга каршы чыгышты. Бизге бекер куруп берген үйдү биз өзүбүздүн элибизде сатып атабыз. Мен ушуну тактап коймойм. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, жөө менен сатпастан. Ошол 10 жылга беребиз, базар 12 жылга беребиз депутаттар чечесиздер. Дагы 8% үстүнө коюп берип атабыз. Демек ошол бүгүнкү фирмалардын менен эч кандай айырмачылык болбой атат да. Алар деле банк менен сүйлөшүп туруп, мамлекеттик эмес частный банктар деле ошондой эле 8%, жылдык пайызы. Ошон менен 10 жылдан 15 жылга чейин мөөнөт карап берип атат. Бул жерде эч кандай жоготуу жөнүндө сөз жок экен чынайсы. Дагы банктарга неме болбой эле баалап туруп, мисалы 10 жылга баалап туруп эле, ошол эле сомго баалап туруп аяга бөлүп берип туруп эле киргизсе болбойбу ошондой убагында? Банктарлар өзүнүн процент кошуп алып, биздин элибизди кыйнайт. Элдин кеней катмарына деп атабыз, ошол катмарына берсек 20% алар төгөт, аны ошол 20% келе кайра эле өзүлөрү 8% процент төлөп атат. Бул жерде аннуитетный кредит кетет да. Бул жерде простой кредит кеткен жок, бул жерде аннуитетный кредит кетет. А 8% өзүнүн төлөгөн 700 миңинен, например, 3 комната квартира алса, ошон 600 миң сом төксө, ошого кайра эле жылда 8% төгүп атат. Аннуитетный кредит болгондо 8%-иңиз жок деп общий немеге алганда 10%ге чыгып кетет да. Ипотеканын мөөнөтүн узартуу менен жарандардын өтүнүчү аткарылбаганы да айтылды. Мөөнөтүн узартканда айына бөлүп келгенде арзан түшөт, бирок жылдык үстөк пайызын кошкондо жогорку баага айланат. Алуучунун мойнуна сыйыртмак салынгандай болуп туруп, 15 жыл салып тургандай болуп атат да. Анын ичинде жана гана коллегам туура айтып кетти, ал жерде кандай инфляция болушу мүмкүн, андай жагдайлар түзүп калышы мүмкүн. Акыры келип туруп, бир варианттын тыйындын эки тарабы бар дегендей, эки варианттын тең карап көрүшүбүз керек. Эртеге мисалы төлөй албай калса, банктар терисин тескери сыйрып туруп, кайра ошо квартираларды өзүнүн немесине өткөрүп алышка алар полностью мыйзам жагынан эме укуктуу да. Мына ушундай талаш тартыштардан кийин бул маселени кийинкиге калтыруу сунушталды. Турак жайга муктаж жарандар баалардын төмөндөтүлүшүн гана күтүп турганын эске алган эл өкүлдөрү ипотеканын шарттарына бүгүн өзгөртүү киргизип, чекит коюлушу керектигин айтышты. Анткени мамдирекция курган үйлөрдү бөлүштүрүп берүү иши 4 жылдан бери бүтө элек. 4 жылдан бери үйлөр өзү көчүп чыга баштады анча жасычы. Ичиндеги баягы шыбактар тиги бар. Каралбаса ушуну болот да. Маселени албетте биз өткөндө дагы бир туруктуу депутаттык комиссиядан өткөрөлдүк, бирок фракция лидерлери, президиум мүчөлөрү мен айткандай ушу
жылдан жылға тұра бермесін үйлерді пайдалануға берейін деп тұр. Мына сіздердің алдыңыздарга ашық айқын қатысып жатабыз. Бир чечимге кел албаган эл өкүлдөрү менен жергиликтүү бийлик тыныгууга чыгышты. Жарым сааттай өз ара сүйлөшүп, ипотека шарттарына жаңыдан өзгөртүү киргизишти. Эскерте кетсек, шаар бийлиги Ош Жалал Абадты калыбына келтирүү мамдирекциясынан ашкан 278 батирди бөлүштүргөн соң, түшкөн акчага дароо эле үй салууну улантмакчы. Адина Досумбетова, Мунарбек Арзыбек уулу, Ынтымак. Ипотекалык турак жай боюнча муниципалдык бул программа жергиликтүү деңгээлде ишке ашат. Буга чейин бекитилген ипотеканын шарттары менен бүгүн кабыл алынган өзгөртүүлөрдүн айырмачылыгын төмөнкү инфографикада сунуштайбыз. Ипотеканын мурунку шарттары: алгачкы төлөм 30%, үстөк пайызы 10%, төлөө мөөнөтү 7 жыл. Ипотеканын өзгөртүлгөн шарттары: алгачкы төлөм 20%, үстөк пайыз 6, мөөнөтү 12 жыл. Бүгүн Оштогу кризистик борборлордун өкүлдөрү маалымат жыйын өткөрүп, жогорку кеңешке кайрылуу жолдошту. Анда 26 майда каралып, бирок колдоо таппай калган нике тууралуу мыйзамды кайрадан карап, кабыл алууну суранышты. Кыргызстанда жыл сайын 6000ге чукул кыз жашына жетпей турмушка чыгып жатканын кризистик борборлор эсептеп чыкканын билдиришти жана колдоо таппай калган мыйзам кыздардын эрте турмушка чыгуусун алдын ала турганын айтышты. Эскерте кетсек, жогорку кеңеш расмий көөлүк ала элек жарандарга нике кыйгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу демилгесин четке каккан. Ушунда биз мүмкүнчүлүк болсо депутаттардан ушуну кайрадан карап берүүсүн суранат элек. Буга кайдыгер көз караш менен карабаш керек. Кайдыгер мамиле кылбашыбыз керек. Себеби биздин Кыргызстандын мамлекеттин келечеги ушул биздин эртеңки күндүн биздин жаштарыбыз, балдарыбыз, кыздарыбыз, ошолордун балдары биздин Кыргызстандын эртеңки келечеги. Өлкөдө жумушка тартылган мектеп жашындагы балдардын саны өстү. Алар көбүнчө базарларда, ашкана жана автоунаа оңдоочу жайларда эмгектенишет. Жашы жете элек балдардын мындай оор иш менен алек болушуна мыйзам жол бербейт, бирок миграция жана үй бүлөлүк абалга жараша жашы жете электер эмгектенүүгө аргасыз болууда. Теманын уландысы Эрмек Муратбек уулунун материалында. 10 жаштагы Дилфуза билим алуунун ордуна коробка терип акча табат. Ага 8 жаштагы иниси Мирлан, 7 жаштагы сиңдиси Оксана, кээде апасы жардам берет. Дилфуза 7 туугандын ортончусу. Үй бүлөлүк абалына байланыштуу коробка чогултууга аргасыз. Дилфуза сыяктуу 7 жаштан 16 жашка чейинки балдардын жумушка тартылуусу өлкө боюнча өстү. 2015-жылы 115 бала жумуштун эң оор формасы менен алек болгону аныкталган. Аларга базарда, шахталарда, ашкана жана унаа оңдоочу жайларда иштегендер кирет. Эмгекке тартылгандардын көпчүлүгү аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн же чет жактагы мигранттардын балдары. Мындай нерселер баягы оор кырдаалда калган үй бүлөлөрдөгү балдар тартылып калып атат да. Демек баягы иш-чараны комплекстүү түрдө алып барыш керек. Социалдык кызматтарды өнүктүрүш керек убагындачы. Андан эң көйгөйлүү нерсе бул ушу балдар ушунун эмгектин эң жаман начар формаларына тартылып, биринчиден булар ден соолугу бузулуп атат. Экинчиден баягы билим албай калып атышат да. Жашы жете элек балдардын жумушка тартылуусун алдын алуу боюнча Ошто тегерек стол өткөрүлдү. Ош шаарынын вице-мэри Илич Эргешевдин айтымында, мектеп жашындагы балдардын билим алуусуна ата-энеси шарт түзүп бериши керек. Өспүрүмдөрдүн эмгектенүүсүн азайтуу үчүн ата-энелерге да жоопкерчиликти күчөтүү зарыл. Мектепте билим алуу бекер болот, аны жөнөтүп коюшка эмне мисалы керек болот мисалы. Ал өзү иштей берсин, мисалы, бир баласын жанын бакса болот да. Бул шылтоо гана болгон. Ошон үчүн бул мыйзам боюнча ошол ата-энелердин жоопкерчиликтерин карайын деп мен сунуш берип атам бүгүнкү күндө. Балдарды тарбиялоодо, балдардын эмгегин эсплатация кылбоодо дагы ошол ата-эненин жоопкерчилигин караш керек. Анткени балдар республика боюнча бир дагы бала билим алуу убагында базарда же башка жакта иштебеш керек да. Өспүрүмдөрдүн оор жумуштарда эмгектенүүсүнө мыйзам боюнча жол берилбейт. Бул багытта жашы жете электер менен иштөө инспекциясы иш алып барат. Бирок 15-16 жаштагы балдар сабактан сырткаркы убакта ата-энесине жардам берсе болот.
эми караганда кандайча жумуш да, мисалы үчүн сабактан сырткары 9-класстын, 10-класстын, 11-класстын окуучулары үйүнүн жанында дүкөндөрдө иштеши мүмкүн, ата-энеси менен жардам берип 2 сааттан жардам берүүгө эмнеге болбосун болот. Бирок незаконно жанагындай стройкада иштеп, базарларда тачка сүртүп, башка кылган бул мыйзамга туура келбейт. Жаш балдардын эмгектенүүсүнө каршы аталган инспекция ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Айрымдарына 2500 сом өлчөмүндөгү административдик жазана салынат. Бирок канчалык аракеттер көрүлгөнү менен оор жумуш кылган өспүрүмдөрдүн саны азая элек дешет адистер. Эрмек Муратбекул, Азан Бузуриков, Ынтымак. Өткөн демалыш күндөрү Баткенде куралдуу күчтөр кызматынын түзүлгөнүнүн 24 жылдыгы белгиленди. Анда облус аймагындагы чек ара отрядынын ортосунда кароо сынагы уюштурулган. Созолонто оон созуп, көрөрмандардын копулуна толо бийлеген аскер таланттары аталышындагы сынакта 3 команда күч сынашты. Мекен чегиндегилердин аткаруучулук чеберчилигинин кийинки материалда. Алыс сыймыктуу кызматыңыздарда дайыма ийгиликтер коштоп жүрсүн деп айтмак. Жыл сайын 28 май Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кесиптик майрамы катары белгиленип келет. Мындай самалык Баткен облусунда да уюштурулуп, бул жолку салтанат отрядтар арасындагы жарышуу менен белгиленди. Аскер таланттары таймашында Баткен, Айдаркен жана Лейлек чек ара отрядтары күч сынашты. Биздин 28 май чек арачылар күнүнө арналып өткөрүлөт. Ошондой эле былтыркыдан быйыл дагы командалар аябай күчтүү даярданып келишиптер. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй, майрамдык маанай бардык чек арачыларда жакшы деп айтсам жаңылышпаймын. Өнөр кесип тандабайбы сыягы чек арачылардын арасында мыкты аткаруучулар да бар экен. Созолонто обон созуп кыргыз жылдыздарынан кем калбагандай ырдап, көрүүчүлөрдү таң калтырды. Үч команданын арасында сахнадагы жүрүм туруму менен өзгөчөлөнгөн Лейлек чек ара отряды бул сынакта жеңүүчү деп табылды. Анткени алардын аткарган ыр бийлери, кийген кийимдери да башка командаларга караганда айырмаланып турат. Ал эле эмес, алардын аткаруучулук чеберчилиги да мыкты даярдангандыгынан кабар берет. Майрамдык кеченин жүрүшүндө өлкөнүн бейпилдигин жана чек арасын күн түндөбөй кайтарган жоокерлерге грамоталар жана төш белгилер ыйгарылды. Ошондой эле облус аймагындагы мамлекеттик бир катар мекеме ишканаларда чек арачылардын кесиптик майрамы менен куттуктап белек бекчектерин берип кетишти. Камчыбек Ходжаев, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен. Чыгарылышыбызды дүйнө жаңылыктары менен улантабыз. Индияда бир нече ирет Гиннестин рекордтор китебине кирген киши жашайт. 73 жаштагы карыянын аты да Гиннес, анын денесинде 500дөн ашуун татуировка бар. Алардын 300гө жакыны ар өлкөнүн желектери. Гиннес Риши алгачкы рекордун 1990 койгон. Ошол күндөн тарта коомчулукту түрдүү көрүнүштөр менен таң калтырып келет. Рекорд киши тууралуу алдыдагы материалда сөз болот. Бул 73 жаштагы индиялык кишинин аты Гиннес Риши. Ал чыныгы рекорд адам. Анын турган турпат эле рекордко багышталган. Бул үчүн ал денесине 500дөй татуировка жасап, оозуна 500 труба, же болбосо 50гө жакын күйүп турган шам батыруу үчүн тиштеринин баарын жулдурган. Риши кинотеатрда төрөлгөн. Ал убакта апасы кино көрүүгө театрга келген болчу. Башындагы Харпаркаш деген ысым ыйгарышкан, кийинчерээк атын Гиннес деп өзгөртүп алган. Гиннес алгачкы жолу рекорд китебине 1990 2 досу менен 1001 саат скутерде жүрүү менен киргизилген. Андан соң 489 беттен турган эң узун билдирүү жазат. Кийинчерээк Делиден Сан-Франциского биринчилерден болуп пицца жеткирет жана бир бөтөлкө томат соусун 4 мүнөткө калбай ичип түгөткөн. Бирок баарынан көрүнүктүүсү татуировка боюнча койгон рекорду. Азыр менин денемде 500 татуировка бар. Алардын арасында 366сы желектер. Индиянын желегинен 8 даана бар.
Эми ал желек тартууну токтотуп, кишилердин жүзүн тарттырганы өттү. Учурда анда Барак Обаманын, Елизавета II'нин жана Нарендра Модинин сүрөттөрү бар. Ал денесине сүрөт тарттырып, рекорд койгонго өтө кызыктар. Мен мындай улгайган кишиден муну күтпөдүм эле. Эми спорт жаңылыктары менен таанышалыңыздар. Казакстан Алматы шаарында өткөрүлгөн жеңил атлетика боюнча эл аралык турнирде кыргызстандык спортчулар 11 медаль ээси болду. Турнирде 4 өлкө Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстан жеңил атлетикачылары күч сынашты. 3 күнгө уланган мелдеште мекендешибиз Кристина Варесова 400 метр аралыкта алтын медаль алса, Нуржамал Аддалимов, Кирилл Сарасов жана 400 метр аралыкты 100 метрден басып өтүүдө 4 балабыз күмүш медалга татыды. Ал эми 7 спортчубуз 3-орунду камсыздап, бардык жыйынтык боюнча Кыргызстан 3-чү болду. 27-28 май күндөрү Борборубуз Бишкекте сууда сүзүү боюнча эркектер жана кыз келиндер арасында Кыргызстан ачык чемпионаты өткөрүлдү. Жылда июнь айында өткөрүлчү бул мелдеш жакынкы күндөрү Европада өткөрүлүүчү ири турнирге даярдануу максатында эртерээк башталды. Ушул жылкы турнирде өлкөбүздөн 100дөн ашык жана казакстандык спортчулар 8 аралыкта алды жана арты менен чабак уруудо жана эркин сүзүүдө күч сынашты. Мелдеште жеңген спортчулар медаль менен бирге Азия жана эл аралык турнирлерге катышуу укугун алды. Ушул жылы сентябрь айында Индияда 18 жашка чейинки футболчулар арасында өтүүчү Азия чемпионатына чучугула ташталды. Чемпионатта 16 өлкө 4-төн 4 тобго бөлүнүп oyun өткөрөт. Анда Кыргызстан жаштары бу тобунда Австралия, Япония жана Вьетнам футболчулары менен күч сынашат. Биринчи oyun 16 сентябрда Австралия менен, 19-да Япония менен, акырында 22 сентябрда Вьетнамга каршы болот. Эске салсак, ар бир топтон биринчи жана экинчи орунду алган чейрек финалга чыгат. Ал эми 4 мыкты команда 2017-жылы дүйнөлүк чемпионатта ойноо укугун алат. Эл аралык спорт кабарлардан Италиянын Милан шаарында өткөрүлгөн Чемпиондор лигасынын финал беттешинде королдук клуб Реал Мадрид Атлетико үстүнөн жеңишке жетти. Оюнда Зидан командасы 5-мүнөттө айыптык топтон биринчи кооптуу учурду жаратты. Гарат Белдин ашырган тобун Бензима дарбазага тепкенин Йон Аблак кайтарса, 15-мүнөттө Реал оюнчулары экинчи ирет тепкен айыптык топто ооматтуу болду. Анда команда капитаны Серхио Рамос топту дарбазага жолдоп эсепти ачты. Ал эми биринчи бөлүм аяктарда айыптык белги ичинде Пепе Фернандо Торрести чалгандыгы үчүн калыс пенальти берди. Топту Антуан Гризман дарбаза мамысына тээп, жакшы учурду колдон чыгарды. Экинчи бөлүмдүн 70-мүнөтүндө Реал чабуулчусу Бензима дарбазачы менен бирге бир чыгып тепкенин дарбазачы кайтарса, 77-мүнөттө Роналдо менен Бейл да ооматсыз болду. Ал учурдан 1 мүнөт өтпөй Атлетико оюнчусу Каррассо эсепти теңеди. Андан кийин негизги убакта эсеп өзгөрбөй кошумча бөлүм берилди. Ал бөлүмдөрдө да эсеп ачылбай жеңүүчүнү пенальти аркылуу аныктады. Анда Реал Мадрид оюнчулары ооматтуу болуп 11-чи ирет кубок ээси болду. Айта кетсек, 2004-жылы да Атлетико Реалдан финалда утулган эле. Футбол темасынан кече 29-майда Германия Словакия менен жолдоштук беттеш өткөрдү. Бул оюнда фаворит эсептелген дүйнө чемпиону Германия өз үйүндө ойногонуна карабастан 3-1 эсебинде утулду. Биринчи бөлүмдүн 13-мүнөтүндө пенальтиден эсепти ачкан немис футболчулары 41 жана 44-мүнөттө 2 топ өткөрүп жиберди. Ал эми экинчи бөлүмдүн 52-мүнөтүндө Словакия оюнчусу Куска буруштуктан келген топту дарбазага жолдоп командасына жеңиш алып келди. Айта кетсек, 10-июнда Францияда башталуучу Европа чемпионатында Словакия Б тобунда Англия, Уэльс жана Орсия менен беттешет. Жаңылыктардын соңунда социалдык тармактарда Бишкек шаарынын прокурору Нурлан Сулайманкуловдун өзүн алып жүрүүсү кызуу талкуу жаратты. Чүй облусунун 90 жылдык мааракесинде прокурордун жардамчысы жаандан кол чатыр менен тосуп турган. Ошол эле учурда өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков өз алдынча кол чатырсыз келген. Социалдык тармак колдонуучулары прокурордун бул жоругун Орус президенти жана Англия ханышасы менен салыштырышкан. Программабыз ушуну менен жыйынтыкталат. Дагы башка кабарлар менен Ынтымак Чекит KG сайт аркылуу тааныша аласыздар. Ынтымак Чекит KG ар дайым сиздин кызматыңызда.
Ынтымақтан алыстабаңыздар, мен болсо коштошом, кайрадан амандыкта жолугушалы. Саламатсыздарбы, 31 майга алынган аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Кыргыз гидрометинен билдиргендей, 31 майда жаан-чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп, секундасына 1,6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй областында түнкүсүн 11-16, күндүзү 25-30 градуска чейин жылуу. Талас областында түнкүсүн 10-15, күндүзү 24-29 градуска чейин жогорулайт. Ысык көл областында түнкүсүн 5-10 градус жылуу болсо, күндүзү 17-22 градуска чейин жогору. Нарын областында түнкүсүн 3-8, күндүзү 18-23 градуска чейин жылайт. Баткен областында түнкүсүн 12-17, күндүзү 25-30 градуска чейин жылуу. Жалал Абад областында түнкүсүн 13-18, күндүзү 26-31 градуска чейин жогору болушу күтүлөт. Ош областында түнкүсүн 13-18, күндүзү 26-31 градуска чейин жогору болушу күтүлөт. Что жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп, секундасына 1,6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17 градус жылуу болсо, күндүзү 29-31 градуска чейин жылуу. Борбор калабыз Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүзү 27-29 градуска чейин жылуу.